Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Google сервиси болгон Google Meet боюнча сабак өтмөкчүбүз. Google Meet'тен видеоконференция кантип чакырабыз жана өзгөчөлүктөрү кандай? Ошол боюнча болмокчу. Ал үчүн Google Chrome'го киребиз. Google'га киргенибизде бизде Google аккаунт бар. Google'дан кантип аккаунт ачуу, кантип катталуу боюнча мурдакы сабактарыбыз бар. Google'га киргенибизде бул жерде биздин аккаунтубуз чыгат. Эгерде аккаунтуңуз чыкпай калса, ушул жерде войти деген бар. Войтини басып, логиниңизди жана паролуңузду терип кирсеңиз болот. Бул аккаунт менен эмес, башка аккаунт менен кире турган болсоңуз, ушул аккаунтты тандайсыз жана төмөн жактан добавить еще аккаунт деген аркылуу кирсеңиз болот. Жана эгерде башка аккаунт менен кире турган болсоңуз, ошол аккаунтуңузду тандайсыз. Эми бул жерден биз Meet'ти алыш үчүн бул жерде 9 чекит Google'дун приложениясы, Google приложение ушуну басабыз. Бассак, Google сервистери чыгат. Бул жерден бизге Meet, Google Meet'ти басабыз. Google Meet'ти басканда бизге ушул башкы бети ачылат. Видеоконференция уюштуруу үчүн бул жерден новая встреча дегенди тандайбыз. Бул ошол конференция учурунда ссылканы кантип бөлүшүү боюнча. Дароо эле конференцияга чакырсак болот, ошондой эле план чакырсак болот. Биз биринчи дароо эле конференция чакырып көрөлү. Басабыз. Басканда бизге ушул бет ачылат. Бул жерден бир аз күтүп турабыз. Бул Google Meet'тин камерасы, ошондой эле микрофону. Конференцияга кошулардан мурда камерасын жана ошондой эле микрофонун өчүрүп коюп, андан кийин конференцияга кошулсак болот. Себеби бул конференциядагы катышуучулардын тынчтыгын, ошондой эле сабакты үзгүлтүккө учуротпоонун негизги куралы. Эми конференциянын ссылкасын алыш үчүн бул жерден присоединиться дегенди тандайбыз. Присоединиться тандагандыкта бул жерден ушул конференциянын ссылкасы берет. Копировать, төмөн жактагы копировать данные дегенди тандайбыз. Ошондой эле биздин ссылкабыз буфер обменге түштү. Бул жерден добавить деген аркылуу электронный почталары же болбосо сиз менен катышкандар менен бөлүшсөңүз болот. Биз ссылкасын алдык, ссылкасын эми соц тармактарда, мисалы үчүн WhatsApp'тан жиберип көрөлү. WhatsApp'ка койдук. Ставка кылып, эми ушул ссылканы жөнөттүк. Биз ссылканы жибердик. Эми ушул катышуучуларды кантип кошобуз? Мынакей алмагүл Жолдошева разрешит. Биз ушул катышуучуларды ар бирин ушул разрешение берүү аркылуу конференцияга кошуп алсак болот. Бул жерден чатты басуу аркылуу канча участник бар, канча SMS келди, жалпы катышуучуларга SMS жөнөтсөк болот. Бул жерден канча катышуучу бар, ошолор тууралуу маалымат алып турсак болот. Эми экранды демонстрациялоо үчүн бул жерден показать на главном экране дегенди тандайбыз. Бул жерден весь ваш экран дегенди тандайбыз. Ушул керектүү областты тандап, бул жерден поделиться дегенди бассак, дагы бир участникти коштук. Биздин экраныбыз жалпы катышуучуларга көрүнүп турат. Бул жерден биз проводникке кирип, ошол өзүбүздүн көрсөтө турган документтерди экранга чагылдырып берсек болот. Катышуучулардын баарына ушул биздин экран көрүнүп турат. Мисалы үчүн мен бул жерден бир презентацияны көрсөтүп берейин азыр.
Бул жактан эле мен даяр эле бир презентацияны алып көрсөтүп турайын. Ошол мисал үчүн окуучуларга даяр же болбосо катышуучуларга даяр өзүңүз даярдап алган конференцияларды көрсөтөсүз. Өзүңүз демонстрацияны бүткөндөн кийин кантип чыгабыз? Ал үчүн бул жерден прекратить дегенди басасыз. Прекратить дегенди басканда ушул жалпы катышуучулардын экраны көрүнөт. Саламатсыздарбы? Саламатчылык өзү. Саламатчылык. Алмагүл эжеке, микрофонуңузду өчүрүп аласызбы? Өчүрүп коюмун. Ооба. Мына жалпы участниктердин азыр микрофону өчүп турат. Ушул организатордун микрофону жанык. Ошондой эле бул жерден 3 чекит аркылуу макетин тандап алсак болот. Мисалы, участниктердин жалпы кандай макетте турат, көрүнүшү кандай. Азыр ким сүйлөсө ошол жалпы экранга келет. Азыр бизде 4 участник бар, бири организатор жана ошондой эле 3 катышуучу. Бул жерден микрофонду жандырып, биз участниктер менен жалпы жүз көрүшүп баарлашсак болот. Ошондой эле микрофонду өчүрүп, камераны өчүрүп койсок дагы болот. Биз ушинтип конференцияны уюштуруп, участниктер менен баарлашып конференция өткөрсөк болот. Конференциядан эми мисал үчүн конференцияга катышкан участниктерди чыгаруу үчүн ошол участникти тандайсыз. Жана бул жерде минусту бассаңыз, ошол участникти өчүрөйүнбү деп сурайт. Ооба, удалитти басуу аркылуу биз мынакей бир катышуучуну конференциядан чыгардык. Эми бул ошол дароо эле ошол мезгилде конференция уюштуруу болду. Мынакей бизге чат SMS жазып атышат. Конференциядан чыгуу үчүн бул жердеги ортодогу покинуть встречу дегенди басабыз. Бассак ошол чыгат. Эгерде кайра конференцияга кайтыш керек болсо, ошол вернуться дегенди басабыз. Эгер чыгып кете турган болсо, мына вернуться на главный экран дегенди басабыз. Вернуться биз кайра конференцияга кайра кантип киребиз, ошол боюнча болмокчу. Бул жерден присоединиться деген басуу аркылуу кайра конференцияга кире алабыз. Мына бул жерде 3 участник экени көрүнүп турат бизде. Ушинтип конференция уюштурсак болот. Кийинки кадам план запланировать этүү. Кантип видеоконференцияны пландоого болот, ошол боюнча болмокчу. Азыр биз бул видеоконференциядан чыга берсек болот. Эжекелер, бул тестирлөөчү конференция, чыга берсеңиздер болот. Азыр башка дагы ссылка жиберем. Ошол аркылуу киресиздер. Рахмат. Конференциядан чыктык. Вернуться на главный экран. Биз Google Meet'тин мына жаңы башкы бетине келдик кайрадан. Эми болсо биз запланировать Google календарь дегенди басабыз. Биз кайсы күнгө саат канчага видеоконференцияны чакырабыз, ошол боюнча болмокчу. Бул жерден биз биринчи ошол конференциянын атын жазып алышыбыз керек. Числосун тандап алабыз. Андан кийин бул жерде мисалы үчүн 17 августка коелу, саат 2:30дан 3:30га чейин кааласак, бул жерден саатын өзгөртүп койсок болот. 2:30дан 4-кө чейин. Вестен деген койбойбуз, нефть повторят. Бул жерден 30 минут мурда бизге уведомление келет. Ким уюштурат, занят жана башка. Бул жерден ошол конференциянын описаниясын жазып койсок болот.
түшүндүрмө берип, ошондой эле бул жерден добавить гостей деп ушул кошуп койсок болот. Электрондук почтасы аркылуу. Андан кийин биз ушул атын, убактысын жана күнүн белгилегенден кийин бул жерден сохранить дегенди басабыз. Сохранить дегенди бассак, мынакей бизде ушул онлайн курс 17 тайпа деген мероприятие сохранено. Ушул сакталып калды бизге. Ушул башталаардан жарым саат мурда бизге Google Meet'тен уведомление келет. Эми бунун ссылкасын алыш үчүн ушул курстун атын тандайбыз. Бул жерден присоединиться Google Meet дегенди тандайбыз. Бизге ушул бети ачылат. Бул жерден ссылканы алуу үчүн кайрадан присоединиться дегенди басабыз. Басып, биз ссылканы алсак болот. Ал үчүн мына жерде ушул курстун аталышы турат. Өйдө караган стрелканы басып, бул жерден копировать данные дегенди тандап алабыз. Мына биздин ушул ссылкабыз буфер-обменге копияланды, копировка болду, сакталып калды. Эми аны биз жиберебиз. WhatsApp'тан жиберсек, бизге кийинки ссылкабыз кетти. Ушул ссылка аркылуу пландалган видеоконференцияга катышсак болот. Дагы бир эме, ушул календарга дароо эле кирип, календар аркылуу дагы видеоконференцияны уюштуруп, шилтемесин жиберсек болот. Өзгөчөлүгү бул Google'дан аккаунт ачкандан кийин Google Meet'ке катталуунун кажети жок. Сервис жакшы иштелип чыккан. Ашыкча катышуучулар кире албайт. Ссылка жиберген чакта дагы качан гана ушул организатор, уюштуруучу болгон киши кошмоюнча ушул сиздин видеоконференцияга башка киши кошула албайт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сабагыбыз пайдалуу болду деп ишенем.